Köşemde çıkıp atkan atayın. Ne olup atadınız? O bir tuğan tanesi ne olup atadınız? Nasıl iştep gelgen kişi işleyiveret dep oylap turmун da. Аңчылыкка кетип киши колду болуп каза болгон прокурордун өлүмү атайын уюшулган. Мындай билдирүүнү маркум Анарбай Мамажакыповдун атасы билдирет. Буга чейин кылмышка шектүү катары облустун капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыковдун мыйзамсыз аракеттерине көз салып жүргөн. Кылмыштан качуунун амалы катары өлтүрүүгө барган деп мүнөздөөдү. Менин келиним жана аялы. Ошол айтып жүрөт. Ушундай бир бай болсунуп мындайларды кетириш керек экен, ошону кандай кетирип алат экенмин деген bir sözdörü var eken, oşa kelin aytıp жүрөт. Men эми ал балам менен андай деп ойлоп отурмун дагы, сүйлөшүп турмун дагы, себеби 20 жылдан ашып иштеп келген киши иштейберет деп ойлоп турмун да. Буга байланыштуу аңчылыкка барган маркумдун кесиптештери жоопкерчиликке тартылбай жатканын айтышат. Аларды шектүү менен катар камоого алып тергөө жүргүзүү керек деген негизде. Анткени мындай кылмыш бир адамдын колунан келмек эмес. Инилери бир туугандары барып, анан ошол барганда табылган. Бул деген кошо жүргөндөр кайда жүргөн? Жанагы намаз окуду деп атат бирөөдү мусулман экен, ол кайда жүргөн? Ушул бала жоголуп кетти деген бир ой пайда болбойбу? Мынандай суроолор өтө оор да көп. Эмне үчүн деген суроолор. Эмне үчүн помощники жанында жок? Эмне үчүн жардам шофёру жок? Эмне үчүн баягы бирге жүргөндөр орун басарлары жанында жок? Анан эле бир маска салып берет. Ишенсе болобу? Окуянын жүз бергенине толук бир ай убакыт болууда. Ал аралыкта тергөөнүн жүрүшүнөн дагы шектенишүүдө. Андыктан мекемелер аралык тергөө тобун түзүү керек дешет. Суранат элек межведомственный тергөө группасын түзсө, тагыраак айтканда ГКМБдан, Генералдык прокуратурадан, МВДдан топ түзүп, ошо менен тергөө жүргүзсө бир тагыраак жакшыраак болот эле, бир жактуу болбой. Буга чейин ыкчам тергөө тобу Борбор калаада окуя боюнча маалымат тараткан, анда шектүүнүн көрсөтмөлөрүн жарыя кылышкан болчу. Дегени менен андагы айтылган жагдайлар ишеним жараткан эмес. Андан кийин ал уруш мушташ болуп, машине токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, уруш убагында кокустан атылып кеткендигин көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген. Бул эми 80% күйгөн, 70-80% күйгөн деп экспертиза айтылып атат, ошону көргөндөр дагы бар. Эми буга ким ишенет? Эч ким ишенбейт да. Муну карап көрсөк, бул тергөөдө акырын барып эле бул кийин мен өлтүргөн эмесмин дегенге чыкканга чейин кетип атат. Бир гана кишиден шектенип камакка алганга Мелис Калыковдун жакындары тергөө иштерине канааттанбай, буга чейин нааразы болуп Баткенде митингге чыгышкан эле. Неге мен уулумду тоого угап чыгып алып, ушул случайга туш кылган. Алты прокурор сот турат дагы мен уулумду ошонун үстүгө апарып таштаганбы. Аны купуя болуп атат. Бир эле ошону кармап, үйдөн келип кармап кетип, өздөрү саар мен алып чыгып кетип, кеч алып келип кармап атат. Эскерте кетсек, Баткен облусунун мурдагы прокурору 18-ноябрда Анарбай Мамажакыпов киши колду болуп каза болгон. Сөөгү Баткендеги тоо арасынан табылган. Ал 43 жашта болчу. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Шектүү буга чейин кыйноого кабылгандыгын дагы билдирген. Анын арызын кыйноолорду алдын алуу борбору иликтеп, прокуратурага өткөрүп берген деген маалымдаган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары. Мындай болорун мен билгенимде отпускасы мүмкүнчүлүгү бар эди. Дагы алып калсам болот экен, же болбосо мен ошо жерге барсам болот экен.